Өлкөнүн энергетика компаниялары күз-кыш мезгилинде экономика тармагына жана калкка электр энергиясын үзгүлтүксүз берүүнү камсыз кылаарын айтышууда. Алар кышка камылганы жайында эле көрүп, пландык оңдоп түзөө иштерин толугу менен бүткөргөн. 197 даана көмөк чордон жана 7500 километрден ашык аба чогуларды эксплуатациялайт. Ушул күнгө ошол көмөк чордондордо жана аба чогуларда оңдоо иштери аяктаган. Күз-кыш мезгилине объекттерибизди толугу менен даяр кылдык. Бизге тиешелүү көмөк чордондорго үзгүлтүксүз электр энергияны жеткирип бергенге биз даярбыз. Ошондой эле электр станциялары ачык акционердик коомунун жабдыктарынын жылытуу сезонуна карай мерчемделген ремонт иштери өз нугунда баратат. Таш көмүр Үч-Коргон ГЭСтеринин бирден агрегаттары оңдолуп, ушул тапта иштеп жатат. Ош шаардык жылытуу электр борборунун буу казаны да октябрдан бери жылуулук берүүгө өткөн. Жана Бишкек шаарынын жылуулук электр борборунда 2 буу казандын оңдоп түзөө иштерин аяктоодо. Бүгүнкү күндө жылуулук электр борборунун отун кампасына 297 000 тонна көмүр келип түштү. Ошондой эле мазуттар да каралган. Бишкек шаарына 4000 тонна мазут каралса, толук көлөм менен келди бүгүнкү күндө. Ош шаарынын жылуулук электр борборуна 20 000 тонна мазут каралган. Бүгүнкү күндө 11 000 тоннасы келип түштү. Ал арада Кыргызстанда күндөн күнгө электр энергиясын колдонгондор кескин жогорулаган. Ушул жылдын октябрь айында өлкөнүн энергетика тутумунда электр энергиясынын керектөөсү 1 миллиард 300 миллионго чукул киловатт саатты түздү. Бул көрсөткүч былтыркы жылдын ушул эле мезгилине салыштырмалуу 200 миллиондон ашык киловатт саатка көптүк кылууда. Бүгүнкү күндө былтыркыга салыштырмалуу Кыргызстан боюнча потребление аябай өскөн. Өткөн суткада потреблениябыз 65 миллион 600 000 киловатт саат болуп атат. Былтыркыга салыштырмасак, былтыр болгон 54 миллион 400 000 киловатт саат болгон. Бул деген почти 11 миллионго көп болуп атат. Бул деген билдирип атат, бизде өлкөдө потребление өсүп атат, жылдан жылга нагрузкалар өсүп атат. Мындан улам өкмөт быйыл Казакстандан 500 миллион киловатт саат электр энергиясын сатып алаарын билдирген болчу. Коңшу мамлекеттен электр энергиясын сатып алуу зарылдыгын Токтогул суу сактагычында суунун аз топтолгону менен байланыштырышууда. 24 ноябрга карата Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 14 миллиард 57 миллион куб метрди түздү. Бул былтыркыга караганда 2 миллиард куб метрге аз болуп жатат. Босогодо турган кычыраган кышка карата алдын ала үйдү жылуулоо менен жагыла турган отундун 50%-ын үнөмдөп калса болорун адистер эскертишет. Азыр бизде кыйынчылык бул суу проблемасы болуп атат да. Токтогулда азыр 14 миллиард 100 миллион гана суу калды. Ошон үчүн биз электр энергияны үнөмдөшүбүз керек да. Анан биз азыр учурда мамлекет азыр 500 миллион киловатт час Казакстан менен сүйлөшкөн экен, ошолорду алып атса керек. Андан кийинки көмүр болсо азыр бар, газ бар. Кышка даярдыгы орто деп эсептесек болот. Эске салсак, күн мурун президенттин милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытовго Улуттук энергетикалык холдинг компаниясынын төрагасы Нурбек Козубеков бардык ата мекендик энергетика компаниялары пландык оңдоп түзөө иштерин өз маалында жыйынтыктап, жылытуу сезонуна толугу менен даяр экендигин айткан. Өз кезегинде Талант Мамытов чакан ГЭСтерди курууга, чет өлкөлүк инвестицияларды тартуу боюнча иштерди күчөтүү үчүн бардык зарыл шарттарды түзүү, иштеп жаткан ГЭСтерди реабилитациялоо жана өлкөнүн жалпы эле энергетикалык мүмкүнчүлүктөрүн сарамжалдуу пайдаланууну камсыз керектигин белгилеген. Мындан сырткары ал күндүн жана шамалдын энергиясын пайдаланууну өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн жана Каса Миң долбоорунун алкагында бардык иш-чараларды өз нугунда жүзөгө ашыруу зарылдыгын кошумчалаган. Мээрим Дүйшөнөлиева, Жантай Макенов, Пирамида.